Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жыл сайын кургагучуктун жаңы учурлары катталат. Анын ичинде балдар жана өспүрүмдөр дагы бар. Бул оору менен ооругандардын жарымынан көбү ишке жарандуу инсандар. Кургагучук өзү кандай оору? Бул кургагучук микробактериясы тарабынан пайда болуучу жана көп учурда өпкөнү жабыркатуучу жугуштуу дарт. Эгерде өз учурунда дарыланбай калса, башка дагы органдарды, ткандарды жабыркатышы мүмкүн. Ошол себептүү да кургагучук оорусунун белгилери пайда болор замат дароо дарыгерге кайрылуу зарыл. Кургагучуктун ачык, жабык түрлөрү болот, открытый, закрытый түрлөрү болот. Открытый жугуштуу формасы болот, жукпай турган закрытый формасы болот. Дагы дарылар таасир эткен формасы болот, дары таасир этпеген формасы болуп бөлүнөт. Азыр бизде таасир эткенине дагы, этпегенине дагы лечение алса айыгып кетет азырчы. Дарылар жетиштүү бизде Кыргызстандачы. Кургагучуктун белгилери биринчи жөтөл болот, алсырайт, басканда энтигет, дене табы көтөрүлөт, арыктайт, эртең менен турганда тердейт. Кургагучукту канча эрте кайрылса, ошончо эрте эле дарыланганга жеңил болот. Анан көп жүрө бере турган болсо, анда оорусу көбөйүп кетет дагы, оорураак болот. Адистердин айтымында кургагучуктун ачык түрү менен жабыркаган бейтап, сүйлөп, жөтөлүп жана чүчкүрүп жаткан учурда оозунан жана мурдунан чыгып жаткан майда тамчылар аркылуу абага микробактерияларды таратат. Мындай абалда ооруну кез келген курактагы адамдар жугузуп алышы ыктымал. Бирок кургагучукту жугузуп алуу менен ооруп калуунун ортосунда да чоң айырма бар. Эгер адамдын иммунитети күчтүү болсо, анын көбөйүүсүнө жол бербесүү да мүмкүн. Ал эми ошол эле учурда дарыгерлер азыркы кезде кургагучук менен ооруган айрым бейтаптар дарылануу башталгандан тарта жугуштуу болбой, алар үй шартында амбулатордук түрдө дарыланууга жиберилип жатканын айтат. Үй шартында дарыланууга кетпештен алдын биринчи ошо бейтап менен байланышып, аны оорусу жөнүндө терең маалымат бериш керек. Аны что дарыны убагында ичип, анализдерди убагында тапшырып, анан ушинтип айыгып кеткенге баягы адам өзү интизар болуш керек да, өзү аракет кылыш керек. Ошондо айыгып кетет. Аларды процесстер ограниченный болсо, если баягы дарылануучу бейтап өзү ошондо заинтересованный болсо, ошого карап үй шартында да лечение кылса болот. Ооруга чалдыккан инсандар акысыз берилүүчү кургагучукка каршы дары-дармектер менен дарыланат. Дегени менен дарыгерлер айткандай, дарылануу узак жана татаал жолду талап кылат. Ошондуктан да оорулууга жакындарынын моралдык колдоосу кажет. Бул болсо өз учурунда бейтаптын толук түрдө айыгып кетүүсүнө жардам берет. Мисалы бизге бир бейтап келип жата турган болсо, бейтап менен сөзсүз түрдө беседа өтөт. Анын оорусу боюнча маалымат беребиз. Аларды кандай лечение кылышты, кандай буну эми биздин оорубуз алыгы узак лечение болгон үчүн алардын оорусу боюнча дарыны үзгүлтүксүз ичкенге, калтырбаганга, если калтырып, үзүп, прижигать этип, ичпей коюп, саатын өзгөрсө, туруктуу формасына айланарын түшүндүрүп айтабыз. Ошондой эле алардын үйүндөгү жакындары ага да көмөк көрсөтүш керек. Баягы бизге биринчи келгенде оорулар психически подавленный келет, депрессия менен келет. Ошол депрессиядан что бул туберкулез менен өлүп калбайт, буну айыктырса 100% болот. Ага көмөк көрсөтүш керек, ага жеткиликтүү беседа өткөзүш керек. Эл ичинде кургагучук оорусу аныкталган адамдарга карата жаңылыш мамиле. Көп учурда аларды оору бар экендигин жашырууга мажбур кылат. Бул инфекцияны айландагыларга жайылуу коркунучун жогорулатат. Дарыгерлер мындай тобокелдикке барбай, өз учурунда ооруканага кайрылууну, бүгүнкү күндө бул дартты толук түрдө дарылоого болоорун эскертишет. Акмарал Маликова, Самат Сайдамат уулу, Ош ТВ.